Урматтуу башкы катчайым, Кыргызстанга биринчи иш сапарыңыз менен кош келиңиз. Мен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна өлкөбүздү социалдык экономикалык өнүктүрүү, коопсуздукту чыңдоо, сот жана укук коргоо органдарына колдоо көрсөтүп жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирем. Кыргызстан эки укууну консенсус принцибине негизделген коопсуздук жана кызматташтык маселелери боюнча катышуучу мамлекеттердин ортосунда тең укуктуу жана өз ара урматтуу диалог үчүн маанилүү, көп тараптуу аянтча катары карайт. Биз сиздер менен бирге биздин уюмдун жалпы аймагында жана бүткүл дүйнө жүзү боюнча кызматташуунун жана коопсуздуктун принциптерин өнүктүрүүгө дайым даярбыз. Кыргызстан эки укуунун 3 багытын, атап айтканда аскердик, саясий, экономикалык, экологиялык жана адамдык милдеттенмелерин карманат. Жакынкы келечекте төмөнкү багыттар боюнча эки укуунун Кыргызстандагы долбоордук ишмердигин күчөтүү максатка ылайыктуу деп эсептейбиз. Булар биринчи чек ара коопсуздугун чыңдоо, тактап айтканда коопсуздук коркунучтарына эл аралык терроризм, трансулуттук кылмыштуулук, баңги заттарды жана курал жарактарды жүгүртүү, мыйзамсыз миграция менен натыйжалуу каршы туруу максатында чек ара кызматынын дараметин бекемдөө. Экинчиси болсо укук коргоо органдарын реформалоону мындан ары колдоо жана алардын дараметин бекемдөө. Үчүнчү электрондук коммерцияны өнүктүрүү, ишкерликти колдоо, айрыкча өлкө региондорубузда ушуларды өнүктүрүүнү басым жасайбыз. ОБСЕнин бизге ички иштер министрлигине берип жаткан жардамын жана ушул баңги затка каршы күрөшүүдө берилип жаткан жардамдарын жогору баалайбыз. Эки укуунун Бишкектеги программалык кеңсесинин ишмердигин да оң жактан баалайбыз. Программалык кеңсенин мамлекеттик органдар менен өлкөнүн учурдагы артыкчылыктарына ылайык долбоордук ишмердикти макулдашуу жана пландоо боюнча ишин канааттануу менен белгилейбиз. Урматтуу башкы катчайым, бүгүнкү сиздин иш сапарыңыз бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрө күнүнө туш келгени символикалуу. Быйыл биз Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык даталар календарларындагы бул маанилүү күндүн 50 жылдыгын белгилеп жатабыз. Сизге маалым болгондой, Кыргызстан тоолуу региондорду туруктуу өнүктүрүү маселелерин глобалдуу деңгээлде жигердүү илгерилетип келүүдө. Бул маселелер эки укуунун күн тартибинде да орун алгандыгы бизди абдан кубандырат. Климаттык өзгөрүү кесепеттерине байланыштуу өлкөнүн экономикалык саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп, жашыл экономиканы илгерилетүү, экологиялык таза технологияларды ишке киргизүү жана айлана чөйрөнү коргоо болуп саналат. Мамлекет тарабынан олуттуу көлөмдөгү финансылык колдоону талап кылган бул милдеттерди эффективдүү ишке ашыруу үчүн тоскоолдуктардын бири болуп тышкы карыздарыбыз саналат. Ушуга байланыштуу биз эл аралык өнөктөштөрүбүз менен жашыл демилгелерди илгерилетүү боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Климаттын өзгөрүшү боюнча жогорку деңгээлдеги конференция өткөрүү тууралуу сиздин демилгеңизди кубаттайбыз. Мындай иш-чараларды өткөрүү эки укуунун катышуучу мамлекеттеринин көңүлүн климаттык өзгөрүүлөр менен коопсуздуктун өз ара байланышына гана бурбастан, абанын глобалдуу жылышынын эң аярлуу экосистема менен коомго таасир этүү көйгөйлөрүнө басым жасоого мүмкүндүк берет. Кыргызстан делегациясы бул конференцияга сөзсүз жигердүү катышат. Эки укуунун региондогу, биздин региондогу эң ийгиликтүү долбоорлордун бири болуп Бишкектеги эки укуунун академиясы саналат. Биз анын билим берүү программаларынын андан ары өнүгүшүн жана кеңейтилишин, ошондой эле академиянын илимий изилдөө потенциалынын бекемделишин колдойбуз. Академиянын келечекте бакалавриат жана докторант программаларын киргизүү демилгесин кубаттайбыз. Урматтуу башкы катчайым, сөз сизде. Thank you so much. Урматтуу президент мырза, сизге чоң рахмат. Мен үчүн кайрадан сиздин кооз өлкөбүзгө келүү дагы чоң сыймык. Бул Кыргызстанга мен биринчи жолку сапарым эмес, бирок биринчи жолу мен силердин абдан кооз тоолоруңарды көрүүгө ашыкча бир күн сарптай алдым. Мен бүгүн эртебенден бери абдан кызыктуу жолугушууларды өткөрдүм. Анын ичинде тышкы иштер министри менен, андан сырткары бир нече башка мамлекеттик кызматкерлер менен айтып кетишим керек. Сиз биздин Кыргызстанда ишке ашырып жаткан долбоорлор жөнүндө толук кандуу маалыматыңыз бар экен.
Kırgızstan Venadagı bizdin başka kelsebizde işlerden bardığına abdan aktifte katışkan 57 müçe mamleketin biri. Azır biz abdan tatal geopolitikalık vakıtta yaşatабыз. Eku azırga çeyin dünyadagi en iri aymaktык коопсуздук уюму болуп саналат. Biz Евразияда коопсуздук маселелерине кызыккан бардык тараптарды бирдей укуктуу, bir tegerek stolun tegereginde jolugушууга шарт түзгөн жалгыз уюмбуз. Азыр biz туш болуп жаткан чакырыктар жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Климаттын өзгөрүүсүнөн баштасам. Тура белгилеп кеткениңиздей, бүгүн эл аралык айлык чөйрөнү коргоо күнү. Ошондуктан мен сиздин жана Кыргызстандын жалпы дүйнөдөгү толуу аймактарды өнүктүрүү демилгелерин көтөрүп чыкканыңар үчүн жогору баалайм. Мен сыймыктануу менен айта алам, ЭКУ Бириккен Улуттар Уюмунун тоо өнөктөштүгүнө кошулдум. Мен Тышкы иштер министрине бүгүн эртең айткандай, өзүм дагы Германиянын тоолуу жеринен болом. Бирок мен тоолуу өлкөлөр, тоолуу аймактар туш болуп жаткан чакырыктар жөнүндө абдан жакшы билем. Ошондуктан мен демилгеледим акыркы министрлердин жолугушуусунда атайын тоолорго отуруп өткөрүлдү. Ушул биздин демилге менен өтүп жаткан климат боюнча конференцияга биздин бүт 57 мүчө мамлекетибиз, ошондой эле Азиялык жана Жер Орто деңизинин айырмасындагы мамлекеттер катышкан анда ушул тоолор маселесине арналган атайын панелдик дискуссиялар болот. Ал жерге ушул мүчө мамлекеттердин тиешелүү министрлери жана эл аралык уюмдар жана эл аралык каржы мекемелери катышат. Мен Европа биримдигинен болгондуктан кечээ жакында силер Шарль Мишель мырза менен өткөргөн жогорку деңгээлдеги саммит жөнүндө абдан жакшы сөздөрдү уктум. Европа биримдиги үчүн негизги маселелердин бири бул жашыл өткөр мезгил. Буга чейин мен Ашхабад шаарында болдум. Бул маселелерди Түркмөнстандын президенти менен дагы талкууладым. Менимче мындан сырткары дагы айрыкча соода байланыштарын чыңдоо боюнча Борбордук Азияда дагы ишке ашырыла элек абдан чоң потенциал бар. Андан сырткары азыр дүйнөнүн көп мамлекеттери туш болуп аткан трансулуттук коркунучтар жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Азыр мен майда чүдөсүнө чейин сөз кылбай эле коеюн. Бул маселелерди биз Тышкы иштер министри менен дагы сүйлөштүк. Биз бул маселелер менен абдан тыгыз иштеген программалык офисибиз бар Бишкекте. Анын үстүндө элчи Рогов мырза дагы бул маселелерге толук көңүл бурат. Бирок мен сизди ишендирип кетем, биздин долбоорлор мындан ары дагы ишке уланат жана Кыргызстандын өкмөтү талап кылгандай долбоорлор боюнча иштөөгө биз андан ары дагы даярбыз.